Туугаңдын маанай кандай? Жибек жакшыбы баары, Молодец, бактылуу бол. Рахмат Жадышы, рахмат. Сиздер Кудай барбар. буйруса. Рахмат алтын. Кудай буйруса. Бүгүндө Мосилге чыккандай болуп. Эмили саналай ушулай Гүлжан эженин эркеги да. Даңдан. Алтымышы жан бар, көп бай. Бүгүн эле бир далил айтып коеюн, азыр мен жөнөп аткан үйүнө конок келип калды. Анан кийин досубуз, буну аялым келинчеги буну тааныйт. Анан кийин ушу Жибек деген кыз бар эле, ошонун тууган кетип атабыз деп Жибекке 100 доллар берди. Ай, койчу, Эжең, эркинген байкенин комуна сага берирди. рахмат. Мону Уялтан эжеңем. Ий, рахмат. Уялтан. Жетиш казак кийип да бир семка. Жагасың жукунда узун деп иманды. Тойго дап даяр. О, даяр уже. Как раз кыргыз бииге да. Аллах разы olsun. Азамат тап-таза бештик бала. Микрофон ентү. Демек, мындай эле болот. Сүйлөп коюш. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Биз үчүн бүгүнкү күндө өзгөчө күн. Себеби дегенде мына бүгүн Тимур менен Жибек үчүн, Жибектин бүгүн жарык дүйнөгө келген күнү. Жибек болсо бир кыргыз эмес, бүгүнкү күндө канчалаган кыргыз, бир эненин атанын эмес, кыргыздын кызы болгон бүгүн Жибек бүгүн 18 жашка толуп атат, Урматтуу мекендештер, достор, себеби бүгүнкү кубанычка себеп болгон жакшы адамдар, мындай бир жүрөгү гүлгө толгон, мээримге толгон адамдардын чоң жакшылыгынан бир эле адамдын атын атай албайбыз. Себеби бүгүн Жибектин алгачкы кайрылуусуна мен сөзсүз токтолуп койгум келип жатат. Себеби дегенде бүгүн бул 2 жаш, бул үй бүлө, үлгүлүү үй бүлө. Достор, сабыр кылып, мындай бир келген сыноо дүйнөдө сыноого сынбаган, мындай татаал тагдырдан суурулуп чыгып бүгүнкү күндө сонун жашоону мындай бир шүгүрчүлүк менен жашап аткан жандар мына ушул үй бүлө деп мен айта алам. Жибек алгач кайрылганда мындай карлар үйүндө балалуу болгон Азамат байке, балам болсо балдар үйүндө, ошол эле учурда мындай энелер төрөгөндө эң негизгиси үйүнө чыгарып кетет го бала менен энени. Бирок өкүнүчтүүсү өзүм чоңоюп өскөн балдар үйүнө, мени болсо карлар үйүнө экөөбүздү 2 жака бөлүп кеткенде мен жүрөгүм канап ыйлаган Азамат байке. Мен ошо тууганым жок болду мындай. Бирок ушу бала Кудай мага ушу баланы жибергенине мындай башкача болдум да. Ушу тияка балам тиякта, мен биякта. Балдар үйүндө балам болду, мен карлар үйүндө болуп, экөөбүз 2 жакта жетпейбиз. Ал мага жетпейт, мага жетпей. Өтө өкүнүч жүргөндө Азамат байкеге жолугуп, Азамат байке баарыбызды чогуу болтуртуп, ушуга рахмат, Азамат байкеге рахмат, Аллага рахмат, Аллага, Азамат байкеге, жана ушу бизге кылган адамдарга, ушуларга өтө мен ыраазымын. Ар бир адамдарга өтө мен жүрөк менен ыраазымын. Сөз жок. Дилемде коймун. Жок, ошону айтып берчи, балаңа көңүл 2 жакта болуп турганда сагынуу, анан чогуу болгондогу эмоция. Ана сен айтып бере аласың да, өтө башкача. Ооба, жаңы бир бешке чыгып кайра түшкөндөй болосуң да. Ушу экөөбүз 2 жакта балам балдар үйүндө, өзүбүз карлар үйүндө жашап атабыз. Баламды сагынып атам, куса болуп атам. Ошого бизге бир үй алып бериңизчи деп эмес. 1 айга квартплата төлөп, ушул Тимур, Жибек, балам үчөөбүз жашнак болуп, бир үй бүлөлүү болуп, бир мээрим төгүп алсам, жакшы болот эле, ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүп берип коебузбу деп кайрылганда. Бирок ошол шүгүрчүлүк менен кайрылган кайрылуу жүрөктү чындыгында тынчтык берген жок. Аядым, карындашым катары
анан бары кабар алып ошол эле карылар үйүнө барып Жибек менен Тимур да Жибек барып өзүм жоопкерчилигине мойнума алып туруп жазып берип бул кепилдик беребиз деп алып чыгып баланы болсо балдары менен алып чыгып анан бир үй бүлө сонун бир бактылуу көз ирмемге оролду. Эми ушунун бардыгына жакшы адамдардын себепкерлиги. Ошону менен бирге бүгүн биз турган мына ак өргө мына ушул 2 жашка өзүнө таандык кылып, ошол бир атын Атаба деген бир кыргыз мекендешибиз бар, агабыз бар. Ошол агабыз өзүнүн атынан ушул үйдү алып берүүгө сунуштап, бирок ал ата дагы мага сунуштаганда Азамат чыныгы муктаж адамды таап берчи, сен аркылуу бир чыныгы муктаж адам таап, бир адамды батасын алайын деген сунуш болгон. Мен ошол сунушту угуп, анан байке менен ээрчип, Жибектерге алып барып, мына ушул сунушту, ушул үй бүлөнү туура көргөм. Анткени мен адилеттүүлүгү менен чыныгы муктаж адам камтылса экен дегем. Анан бүгүнкү күндө ошол себептер менен үйлүү болуп, Кудай буйрса, ошого себеп болуп, мындай жүзүндөгү бүгүнкү жылмаюуну көрүп, чындыгында сүйүнүп атабыз. Анан деги эле кыргыз кыйынчылыкта таштаган эмес, ошон үчүн урматтуу мекендештер, мунун баардыгы мындай бир садака жарыясы ушундай токтобогон болсун. Жибек дагы бир жолу ушундай тууганыңыз кут болсун. Дайыма мына Тимур болсо, мына жаштар өзүбүздөн кийинки жаштарга мен үлгү катарын айткым келет. Мына бүгүнкү күндөчү аялын эмес, балдарына мээрим төкпөгөн, балдарын көтөрүп жакшынакай эркелетип койбогон, мээрим төгө албаган аталар бар. Бирок Тимурдун өзгөчөлүгүчү, бул баласын эле эмес, мына ушундай келинчегин көтөрүп алакандан салып багып аткан жигиттердин бири. Ушундай Тимур, ушундан жазба. Кудай сага эки дүйнө ыраазы болсун, Кудай буйрса, ар дайым Жибектин жанында бол, дайыма мээрим төгү, ушунундан жазба. Анткени бул дүйнө убактылуу. Бул өтөр кетер дүйнө, бирок акыретте өзүнүн сыйлыгы менен сыйлай турган күндөр бар. Бүгүн биздин кичинекей белектер эч нерсе эмес, бирок жараткандын белеги бар, сыйлыгы бар. Ошондон бул дүйнө акыреттикинен насип кылсын. Макулбу? Жибек, дагы бир жолу туугаң менен дайыма жүзүң ушундай жаркылдап. Жибек мындай жашоодогу кыйынчылыкты мындай бир жылмаюусу менен жеңип келаткан жан. Кудай буйрса, тууганың кут болсун. Жакшылыктарыңар көп болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн биз эң сонун бир майрамдын үстүндө отурабыз. Себеби биздин бир тууганыбыз Жибектен туулган күн экен. Ошол жерге келип, Жибектин жакшылыгын бөлүшүп, Жибектин жүзүндөгү жылмаюуду көрүп, аябай толкунданып турган кезибиз. Жибек алтыным, туулган күнүң кут болсун. Аллахым эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин. Ылайым балаң чоңоюп, элдин жигити, элдин уулу болсун. Сен кандай тилек, кандай максат менен ушул уулуңарды чоңойтуп аткан болсоңор, Тимур экөөң, ошондой бир Аллах сүйгөн инсан болуп, кыргыздын керегине жараган уул болсун. Көп жаша, ден соолукта бол, бактылуу болгула. Жана ушул үй бүлө менен тааныштырган Азамат иниме да Алла ыраазы болсун. Ушундай жакшылыкка себепчи болуп жүрө бер, алтыным. Ассаламу алейкум, туугандар, аталар, энелер, сиңдилер, байкелер. Кайгы болсо кайгыга чөкпөгүлө, көз жаш төкпөгүлө. Баарыбыз бара кетебиз тиги дүйнөгө. Кандай болбойлу. Ошон үчүн кыйын сыноо болсо сынбагыла, жашап тынбагыла. Мына, менден бактылуу киши жок азыркы убакта. Бир кезде чөккөн кайгы жок, эме повод вообще берген эмесмин. Бербейм дагы. Сынбайлы, жашап тынбайлы. Эл журт силер да кейбегиле, кепчибегиле. Анткени баары 5 болот. Күйүп турган меш болот баардыгы. Убакыт бергиле. Мен де бактылуу болосуңар силер дагы. Азыр мен эң бактылуу кишим бул дүйнөдөчү. Менден бактылуу киши жок, иншаллах. Аллахтын буйругу менен. Ушу жеткичкектей. Бүгүнчү Тимур, мен мындай адамды көзүнчө айтпайт деп коет, бирок мен ошого кошулбайм да. Анткени адам бар кезинде анын жакшы кылган иши, өзүнүн жасап аткан иши анын өзүнүн кулагы угуш керек. Анткени бүгүн бар кезде угуш керек. Адам өзүнүн жакшы адам экендигин дагы кулак угуп, өзүнө өзү ыраазы болуп, жан дүйнө ыраазы болуш керек. Ошон үчүн Тимур, сага айтарым мындай да, мактоолор бир гана Кудайга таандык. Биз сени мактабайбыз, просто рахматыбызды, ыраазычылыгыбызды айтабыз. Себеби дегендечи, бүгүн Аллах Таала аманат кылып аялды берет. Аллах Таала аманат кылып балдарды берет. Бирок ошол аманатына кыянат кылган бүгүн эркектер көп. Ошон үчүн мен сенин бүгүнкү кадамдарыңды үлгү катарында көрөм. Мен сени аябай мындай өзүмөн кичүү болсоң да аябай сыйлайм, себеби сенин адамгерчилигиңди сыйлайм. Анан мына ошо Тимур бүгүн баласына мээрим төкпөгөн эркектер көп бүгүнчү.
бирок ошолорду эркелетип, ошолорду жакшы көрүп, мындай бир аларга бир убакыт бөлбөгөн эркектер көп. Аларды көтөрбөгөн биздин мекендештерим бар, менин агаларым, инилерим бар. Бирок ушул жерден айткым келет. Тимур баласын эле эмес, келинчегин көтөрүп багып жүргөн, алакандан салып жүргөн жигит мына ошо Тимур. Тимурдай кыргыздын намыстуу уулдары, камкор аталар көп болсун. Кудай буйруса, молодец. Анан экинчиден мына келип мындай сүйүү, мындай бирин жакшы көрүү деген мына ушул үй бүлөдөн үйлү караш керек. Мен ошол бир нерсени айткым келет да, бул үй бүлөгө биздин жардамыбыз мындай материалдык жактан болсо, моралдык жакта бул үй бүлөдөн үйлү карашып, бул үй бүлөдөн биз жардам алыш керек. Себеби дегенде бул үй бүлөнүн жардамы бизге мээримдүүлүгүнөн, бири-бирине болгон жакшы көрүүнү үйрөтүп, ошодан үйрөнөйлү достор. Үйрөнүш керек. Ушул үй бүлөдөн жаштар үйрөнгүлө. Сүйүү, бири-бирин жакшы көрүү, үй бүлөнүн бүтүндүгүн сактап калууну мына үйдөн үйрөнгүлө, үй бүлөдөн. Мен тааныш 4-5 баладан уктум да. 4-5 бала айтып эле, ой, кыздар менен тааныштым десем, ооба тааныштым деп анан эмне экен, кандай экен десем эле, ой, болбойт экен, коляскада отурат экен депчи. Анан эмне болуп экен, сүйлөшө бербейсизби? Жок, коляскада отурасың, эмне алам деп. Ошентип 4-5 баладан уктум да ошо сөздүчү. Анан үйгө барып, жатып, ойлондум да. Эмнеге мынтип атышат деп анан кайра ошо 4-5 баланын артынан номерин бериш десем, удалить салгам, аны эмне алам депчи. Анан тиги барам, алда удалить салгам, тиги барам, алда удалить салгам депчи. Анан акыркы бир бала бардым да ошол эле калып турду. Анан кийин номерин бериш десем, удалить салгам деп атпайбы. Анан как раз магазин жанында отургам, анан анда чай, сок алып бер, анан номерин берем деп атпайбы. Анан ой, чай, сок эле десем, ооба деп анан чай, сок алып бердим. Анан номерин берди. Анан эми удалить дедим да менин көзүмчөчү. Анан удалить этти. Анан ары барып туруп чалайын дедим да, түштө. Анан чалайын десем, азан айтып калды да, мечиттин маңайында отургам. Анан кайра өчүрдүм. Азыр азан айтып кетсин, анан Азанды урматтоо мен. Ата азан менен чогуу талашпайын депчи, анан кайра өчүрүп койдум, анан азан бүттү. Угуп отурдум, анан азан окуп бүттү. Анан чалдым да. Анан атын сурагам, Жибек дешкен да. Анан кийин чоңуз десем, бул мени ашатмак экен да. Сөкмөк экен, чоңуз десе жаман көрөт экен да. Анан мен атын эле айттым да, кандай Жибек депчи. Десем мен, жакшы, мен менен сүйлөшүп кетти да. Анан бир жума айттым. Бир жума байкең десең байкең болом, жесте десең жесте, ини десе ини, эмнең болуп берейин дедим да. Десем байкең болуп бер деди. Анан бир ай байкеси болуп берип жүрдүм да. Тимур байке деп жүрдү. Анан бир ай байкеси болуп жүрүп, анан 3 жыл сүйлөштүк да телефон мененчи. 3 жыл сүйлөш, анан 3 жылдан кийин уже эме үч жыл сүйүп айланып кетип атпайбы эстекечи. 3 жыл бири-бирибизди көрбөй телефон менен сүйлөштүк да. Анан кийин Анда мынтип видео кызак да жок да, андай да жок да. Айтпайсың, сөз бергем деп сөз. Анан тияктан чыкканда айттым да, чыкканда сөз берем, алам ошоңузду депчи, бактылуу кылам. Мен ушул жерден чыксам дейт. Мен ошол кызды бактылуу кылам дейт да. Мен ошол кызга үйлөнүп, ошол кызды бактылуу кылам. Өзүңө сөз берип чыктың. Дегенде түрмөдөн иши эртелеп чыгып Аллах жеңилдетсе да ишин. Орозо калмасын, сатайын чыксын депчи. 4-чү Жакта дуа кылып атат. бул 4-чү күн. Дуаны жөнөтүп атат. Анан ошо тияктан чыксам эле ушул кызды алам, бактылуу кылам, балалуу кылам деп сөз бергем да, балалуу да кылам депчи. Анан тияктагы балдарым баары эле калпайта бербечи, сен чыксаң муну карабай кетесиң. Согустар турса ушуну алмак белең, ушуну алмак белең деши эле. Баары ошентишти да. Сен ошондо Тимур кечиресиң азыр. Ошондо келдиң. Жибекке биринчи жолуктуң, анан шерден баштачы. Жолуктуң, биринчи көрүштүң. Эмеден Беловскийде болчам да. Беловскийдеги. Ошак. Мен чыгып келип, үйгө келип, анан үйдө жаттым да, 3 күн жаттым да, үйдөн чыкпайчы. Анан кошунам бар болчу, Азамат деген бала да.
пасатай дейт. Жаш бала мен курак деле анан келип атпайбы. Тимур байке үйдөн 3 күндөн бери үйдөн чыкпай эле жатасыз. Жүрбөйсүзбү эшикке чыгып? Кыздар барбы? Тиги машина менен апарып келейин деп атпайбы. Анан бар дедим да. Анан каякта дейт, Беловскийде дедим да. Десем кеттик деп атпайбы, любой жака апарамыз депчи. Кайра азамат айдын да. Беловский бардык, Азамат экөөбүз барып эле шоколад, конфет, печенье анын баарын алып кирдик. Анан кирип эле экөөбүз кучакташып өбүшпү. Анан машинасына чыгып отурдук. Анан Айжан деген дагы бир кыз бар болчу. Как раз алда чыкканда анан Азаматка айттым деп, Айжан менен баары кобураш экөө ойноп келелерчи. Алар кетишти, биз машинанын ичинде экөөбүз калдык. Айырдан таанышып жакшы сүйлөшүп. Анан кеткен кайра. Анан артынан кайра эле келиптир. Анда мен да кантка кетем деп кайра калдылар үйгөчү. Беловскийге кантан Беловский кетип калыптыр да. Аяк мага алыс болуп эметкенден кайра карлар үйүнө келген канткачы. Сен ошондо себептер менен карларын иштеп калдың, Жок, анан мен барып кирсем Бакыт байке айтып атпайбы. Бияка жашаганга болбойт. Сен болсо баягы айранчыкта эле жерде. Эртең менен келесиң, кечинде кетесиң, албой ондо эшиктер жабылат да. Күндүз жүрөр, анан кечинде кетесиң. Мен ар кимдикине бир жума, бир айлап ушинтип жүрдүм да. Ар кимдин үйүндө жатыпчы, ошактачы. Өкүл апаныкында жатып жүрдүм. Кышында суук. Анан айттым да, аягымда уже бир ай ар кимдин үйүндө жүрө берген жаман экен. Анан айттым да аягымдачы. Бакыт байке мындай болбойт. Мен уже ар кимдин үйүндө жүрө тажадым дедим да. Жаным эле жашай берейинчи десем. Анда бир условие койгом, ошону аткарсаң макул деди да. Эмне кылай, эмне десем, ЗАГС кылып кел, анан баланын метрикесин жасап кел деп атпайбы. Анан айылга кайра бардым, айыл өкмөт ошо жиберген да меничи, директорчу. Баргандыкка карлар үйүнө депчи. Кайра ошо Бакыт Рамат байкеге бардым, директоргечи. Ушинтип атат айыл өкмөт директор ЗАГС менен баланын никесин жасап кел деп. Кайсы бала? Биздин балабыздынчы, метрикесин. Анан жасап берди. Бир жума жетпей эле жасап берди. Анан жана комнатаны берди. Анан комнатаны берди, анан сантехник болуп киргизди, ошакта иштеп жүрдүм. Айлыгым 5000. Анан ай сайын 5000 алган сайын бала барып турчумун да. 5000 алып бала барчумун да, сүтүн, памперстин апарып берип турчумун. Ай сайын. Бул балам. Бул жана тың деп тапшырылды да. Адезе. Сонун жигит да. Мына ошол эмедеги экен бул Азыр. Амантыр Жок. Ким бул? Мына бул баягы Рахат эженин үйүндө тойдо. Ошактан ооба. Бекте келген да. Мына бул дагы баягы бекер дүкөнүбүздө Райхан Абдубалиеванын үйүнөн магазин ачып койгонбуз. Жакшылык кылып, Кудайдан жакшылыкты үмүт этип атабыз. Жакшылык кылып, балдарыбызга ден соолук тилеп атабыз, кыздарыбызга ыйман тилеп атабыз. Балдарыбызга ошол Кудай таалам ошонусун насип кылсын. Кура эле Кудайдан сурабастан аракет кылып, кадам таштап, Кудай ыраазылыгын таап, анан Кудай ыраазылыгына жетип, бактылуу болушун насип кылсын деп атабыз. Ошо тилектер кабыл болсун. Кудай таалам ушу дайыма ушу жакшылыкта жолугушайлы. Роббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар. Кудайым, шүгүр.